Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 19 марттын түнүндө дене табы көтөрүлгөн 3 бейтап жаткырылды. Алардын анализдери учурда Оштогу лабораторияда текшерилип жатат. Кечөө келип, үчөө тоже ушул мурда жаткандын бирөөсүнүн баласы, бирөөсү мурдагы жаткандын подтвержденныйдын аялы, бирөө дагы ошолор менен контактта болгон жакын адам температура менен келип жатышты. Азыркы учурда жаткандардын акыбалы бардыгы көзөмөлдө. 81 жаштагы аксакал бар, ал температурасы түшпөй аткан. Кудайга шүгүр, бүгүн эртең менен температурасы 36 градуска түшүп, акыбалын өзүн сезүүсү жакшы болуп калды. Калгандардын акыбалы дагы температурасы бирөөнүкү кармалып турат. Калган кечээ мурда күнү температура болуп аткан дагы бир жараныбыз, анын температурасы түшүп, бүгүнкү күнгө акыбалы дурус. Керектүү дары-дармектер азыр ооруларды караганга толугу менен бар, противовирусный, антибактериальный дейбиз. Бактерияга каршы, анан кийин общеукрепляющий терапия деп коет. Сузак районунда 18 марттан тартып 3 айылга киргизилген карантин улантылып жатат. Адаттагыдай эле жергиликтүү тургундардын кирип чыгуусуна чектөө коюлган. Айылдагы дүкөндөрдө азык-түлүк жетиштүү жана камсыздалып жатат. Бул жакта азыракта бир далил болду. Бирөөсү ооруп калып, чыгарттырбай, ата-энеси калып, ошонун өзүн ооруган адамдын өзүн гана чыгартты. Бул жерди ойлогондо, мисалы, бул немени уюштуруп атат го. Эмнени? Азыр тосуп атат го. Посту тосконго жараша айылда көп проблемалар жаралып атат да. Кандай проблема? Ачыгылайт. Мисалы, айылдан дар-дармек барат экен, кар-картаң ооруп калат экен. Айылда кредити барлар бар экен, алар өтүш керек экен, төлөш керек экен. Ал кандай болот? Бу карантинде айыл жакшы эле калып атат, үйлөрүнөн чыкпай, айылга келген пратуларды биз айыл өкмөт, айылдын депутаттары, айыл башчы болуп, жакшы таркатып жеткирип берген аракет кылып атабыз. Тынчсыздануу жокпу элдин арасында? Элдин арасында тынчсыздануу жок. Орто Азия айылында 3600дөн ашык калк жашайт. Айылда жайгашкан номер 9 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу карантинде калган жергиликтүү тургундардын саламаттыгына кам көрүүдө. Дарыгерлер тобунун имараттын ичинде дарыкана жайгашкан. Анда бет кап жана медициналык спирттен башка бардык дары-дармектерди табууга болот. Эми биз күндөгүдөй эле иштейбиз, подворный обход жасалып атат күндө үймөй кыдырып. Анан ошол контактныйлардын баарын бердик. Ошолордун күндө көзөмөлдөп атабыз. Контактта экөө бар, экөө калгандары эми той кылып алган, баары айылдагылар барган, эми ошолордун баарын көзөмөлдөп күндө үймөй кыдыруу болуп атат. Эми оорулагандарды жөнөтүп атабыз. Мына жерде өзүбүздүн участковый больница бар, ошол жерге бүгүн экөөнү жөнөттүм. Ал беремин бирөө кошпойлу. Түшүнүп эле атабыз, эми отурушубуз керек, сыртка чыкканда эмне өзүбүзгө эле минус болсо керек сыртка чыкканыбыз. Анан отурганыбыз эле оңго, өзүбүзгө эле жакшы эртерээк жеңебиз. Үйдө отурсак, үйдө отурушубуз керек көбүнчө. 20 мартта болсо Жалал Абад шаарындагы негизги көчөлөрдүн баары дезинфекцияланды. Шаар башчысы Мураталы Тагаев бардык иштер алдын алуу максатында жүрүп жатканын билдирет. Ар кандай ушул коронавирус оорусуна байланыштуу алдын алуу максатында бул иш-чараны түзүп отурабыз. Шаардык негизги болгон көчөлөрдүн баарына жасамакчыбыз. Анткени билесиздер, бул Жалал Абад шаары областыбыздын жана борбору болуп эсептелинет. Мындан сырткары Жалал Абад шаары бул ушул Сузак району менен чектеш. Бүгүнкү күндө ушул Сузак районунда аныкталып, бул боюнча мына официалдык түрдө маалымат берилди. Биз алдын алуу максатында бүгүнкү күндө шаардагы баягы соода сатык жай кылган түнкү клубтар болобу, компьютердик клубтар, 50 орундан ашуу болгон ашканалар, мындан сырткары мына көчөлөрдү жууп, тазалап, ушул орууну шаарга киргизбеш максатында алдын алуу боюнча ушул иш-чараларды бүгүн жүргүзүп жатабыз. Кыргызстанда коронавирустун жаңы 3 учуру катталганы 20 мартта жарыяланды. Ооруга чалдыккандар Ноокат районунда аныкталып, алар да Сауд Арабиясына умрага барып келгени белгилүү болду. Кыргызстанда коронавируска 3 киши чалдыкканы тууралуу алгачкы маалымат 18 мартта чыккан. Ага ылайык үчөө тең Сауд Арабиясына кичи ажылыкка барып, 12 мартта Шаржа Бишкек аба каттамы менен кайтып келген.
Температура өкөндө делегенде болот, бирок бул жерде температура өтө бийик болушу мүмкүн да. Экинчиден бул дем алгандар, мисалы үчүн башка вирустук эмелерде мурундан чүчкүрүп, мурундан суу агып калат да. Бул жерден ошол белгилери аз болот, же болбосо почти жок болот да. Үчүнчүдөн ошол коронавирустордон дем алгандар өтө бат кыйналышка алып келет. Дем ала албай, мында жана одышка деп коебуз, ошол батыраак болот. А тигинде кийин баягы осложнение болгондо да болот да. Тобокел топторго кимдер кирет? Биринчиден бул жанагы жашы өтүп кеткен адамдар. Экинчиден жанагы өнөкөт оорулары бар адамдар да. Үчүнчүдөн анан жанагы ошо дем алуу органдарынын өнөкөт оорулары менен көп ошо жаш кезинен баштап ошо ооруп келген адамдар бул өтө ошолорго эмеге топторго кирет. Анан үчүнчүдөн дагы жанагы мисалы үчүн биздин кызматкерлерде себеби дегенде анткени биз ушул жабактардан постоянно контактташабыз, бул медицинский работниктер. Анан жанагы биздин ошол эле жанагы аэропортто же болбосо жана өткөрүү пункттарында турган жанагы чек ара кызматкерлери, ошол эле жана биздин кызматкерлер ошолор да кириши мүмкүн да. Балдарга бул оору кандай таасир этет? Бул вирустан оңой айыгат деген бул туура. Себеби дегенде анткени аларда жанагындай өнөкөт оорулар арышы жок. Бирок алардын эгерде ошол кичинекей балдардын иммунитети начар болсо, буларга деле ошону жугат, ошол жана оору менен ооруп калышат да. Иммунитетти кантип көтөрүүгө болот? Балдар төрөлгөндөн баштап эле аракет кылыш керек да. Себеби дегенде бул эненин сүтүнөн ашык иммунитет берген нерсе жок да. Ошон үчүн баягы 1 жылга чейин сөзсүз түрдө эненин сүтүн эмгизип, андан кийин жанагы эми таза абага алып чыгып, туура тамактандыруу жолу бул өтө чоң маселе болуп эсептелет. Ошонун ичинде анан жана витаминдери көбүрөөк, витамин С деген витаминдер бул, анткени витамин С иммунитетти жогору көтөрөт. Ошон үчүн витамин С көбүрөөк жер жемиштерди колдонуш керек да. Булардын элдин арасында айтылып жүргөн ошол эле жана лимон, ошол эле жана фруктылар, башка эмелер дагы ошолордун ичине кирет. Анан жана чеснок дагы, эми бул чеснок бардык эле адамдарга жага бербейт, себеби дегенде аны колдонуштун астынан анда ашказанда оор болбош керек, же болбосо башка дагы бул көп жанагы көрсөтмөсү болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Коронавирустан антибиотик дарылары коргой алабы? Бул вирустардын бардыгына эле антибиотик таасир этпейт. Бардык вирустарга, бир эле коронавируска, же болбосо башка сасык тумоолорго, же болбосо тиги башка вирустарга деле ошон үчүн баягы биздин жарандардын эгерде ошол температурасы көтөрүлүп эле мындай түшкүрүп, же болбосо мурдан суу агып калган убактарда эле сразу антибиотикти колдонуу бул туура эмес болуп эсептелет. Себеби дегенде ошол туура эмес колдонгондун негизинде кийин эгерде антибиотик колдонуш керек болсо, ошо адамдагы микробтордун бардыгы ошого көнө башташат дагы, бул устойчивость деп коет. То есть ал антибиотик колдонгондо ал микробторду мынтип жоя албай калабыз да. Ошол себептен бул антибиотикти только бул медициналык кызматкерлердин гана көрсөтмөсү менен гана колдонуш керек. Карантин деген эмне? Эгерде мисалы үчүн ошол үйдө, бир үйдө карантинге жабылса, ал үйдөн чыкпаш керек. Ал үйдөн чыкпаш керек, үйүндө отуруш керек. Анан эч ким менен общение кылбаш керек. А мисалы үчүн мектептер жабыла турган болсо, карантинге мектепке келбеш керек, окубаш керек да. Вуздар болот, ошондой. Ооруга байланыштуу гигиеналык эң коркунучтуу адаттар кайсылар? Тазалыкты сактоонун жолдору кандай? Эми биздин эң сакталбай аткан биздин ушул жанагы менталитетибизде бар да. Мисалы үчүн бизди мусулман элинде обязательно түрдө кол алышып учурашуу. Анан акыркы күндөрү мындай өбүшмөй пайда болду. Бири-бирибизди көрсөк эле обязательно аял кишиси дагы, эркек кишиси дагы бири-бири менен өбүшмөй. Анан өзгөчө жаш балдарды обязательно жыттап өбөй. Бул ушул дагы бүгүнкү күндө гигиеналык нормага туура келбейт да негизичи. А тем более ушундай ситуацияда ушулардын баарын токтото туруш керек да. Экинчиден анан жана колду жууп тазалап жүрүү боюнча бул жагынан биздин мусулман элинде эң жакшы нерсе бар. Себеби дегенде тамактардын астында обязательно колду жууш керек да. Бирок эми колду жөн эле мынтип эле суу тийгизип койгон эмес, а колду именно ошо самындап, жакшылап жууш керек. Бир эле мындай бир жок дегенде минималдуу бир 30 секундтун ичинде жууш керек да. 30 секундтун орто эсеппен ошондо жууш керек. Ошондо гана кол таза болуп эсептелет. Мына бүгүнкү күндө ушул жана коронавирус же болбосо башка вирустардын деле, башка микробтордун деле, жана ич өткөктөр деле, жанагы вирустун гепатит А деп коебуз, ошолордун бардыгы бул колдун киринин оорусу болуп эсептелинет да. Эгерде колду таза сактай турган болсок,
буюрса, мен ойлойм ошол жанагы бизде ошол сактанабыз да. Өпкөнү сезгенткен ооруда адамга жардам берчү жасалма дем алдырган жабдуулар же болбосо ИВЛ жетиштүүбү? Эгерде биздин мисалы үчүн биздин эле ооруканада турган болсок, биздин ооруканада ошондой аппараттардан 12 аппаратыбыз бүгүн иштеп атат. Иштеген аппараттар бар. Эгерде биз 12 адамды бир убакта келе турган болсо, биз аларга жардам бере алабыз да. Ошондой эле башка биздин ооруканаларда дагы ошо түштүктө дагы, түндүктө дагы ошондой аппаратуралардын бардыгы даяр. Анан эгерде өтө эле ушунчалык эле көбөйүп кете турган болсо, анда башка ооруканалардан дагы башкалардан алып келип ошого жардамга эметсе болот да. Оорунун белгилери байкалса эмне кылуу керек? Сөзсүз түрдө бул үй бүлөлүк дарыгерлерге тоона кайрылыш керек. Бул кайрылганда кандай кайрылат? Эгерде ал адам ошол жанагы башка өлкөгө барып келсе, ошолор чыккан жерге барып келсе, же болбосо ошондой оорулуу адамдар менен контакт болсо, анда ошо үй бүлөлүк дарыгерлерди үйүнө чакырыш керек. Үйүнө чакырыш керек. Үйүнө чакырып, ошол дарыгер келип көрүп, тактап, кандай көрсөтмөсү бар экен. Эгерде ошол ооруну ооруканага жаткырыш керек болсо, анда ал тез жардам машинасын чакырып, ошол тез жардам машинасы менен сөзсүз түрдө эмеге алып келип